Салам достор, анда эмесе саякаттоого жөнөдүк. Мени менен сейилдеп келгиле. Бул кууш жол бизди эски шаарга алып барып жатат. Мен силерге мурунку видеода убада кылгам, бир күнү эски шаарды көрсөтөмүн деп. Ана биз ошол эски шаарга жөнөдүк. Негизи ошол видеону тартыш үчүн штатив издеп жүргөм. Наконец-то таптым, сатып алдым. Ошо видеону тартан алдын эле сатып алдым. Бирок телекке каршы микрофон таппай койдум. Ошондуктан жөн эле видео тарттым, сүйлөбөй эле. Азыр болсо ошо наложение голоса менен силерге сүйлөп айтып беремин. Бул түрктөр курган саат, күзөтчү мунара сыяктуу. Азыр ошолго бара жатабыз. Бул мен уникалдуу коуч Зузу Качиева. Азыр сиздерге полный эски шаарды обзор кыламын. Бир жерлерин өзүнчө балким видео кылып чыгарам. Себеби музей сыяктуу жерлер бар экен, өзүнчө аларды да тарттым. Дагы бир жери калды, ачык музей. Ал жака да бир күнү барып, тартып, ал жакты да өзүнчө силерге видео кылып чыгарып беремин. Азыр сезон башталайын деп бир аз элдер көбөйүп калыптыр. Мен келгенге караганда, кафешкалардын баары ачылып, элдер көбөйүп баштаптыр. Мына эмесе анда бул саат деп аталат. Түрктөр курган экен. Бул жөн гана саат эмес, чоң дарбазасы менен аркы өзгө өтүш үчүн. Бирок бул жак бети ушундай көрүнүшү. Көрдүңөрбү? Мунара, сааты бар, желеги бар. Анан ошол боюнча ортосу ылдый жагы тепкич менен көтөрүлүп, чоң дарбазадан аркы бетке өтөсүң. Анан эң кууш жолдор бар экен. Шаардын ичинде бул эски шаар, илгерки адамдардын жашаган жерин элестетсек болот. Мына ушул жерде жазылып турат. Бул эмне деп жазылып турганын силерге азыр айтып берем. Аскерлер Херцог Нови деп аталган фашисттердин оккупациясынан ушул шаарды сактап калган деп жазылып турат. Мынаке карасаңар, дарбазаны кармалап көрдүм, уруп көрдүм. Анан дарбазадан өтөр менен мен биринчи эле сол жака бурдум. Сол жактан буруп, аягына чейин барып көрдүм. Кууш көрдүңөрбү, жолдор. Көрсөтүп атам видеодо. Аягына чейин барсам, ал жакта адвокаттардын конторасы бар экен. Бул үйлөрдө жашайбы, жашабайбы түшүнгөн жокмун. Негизи бүт эле жерде биринчи этажында же ювелирный магазиндер экен, же конторалар экен, юридический ушундай экен да. Сүрөткө түшүп, антиминтип кайта дарбазага чыгып, эми оң жака жөнөдүм деген знак кылып колум менен көрсөтөм силерге. Жаңы эле сол жакты көрүп келдик. Эми биринчи эле бурулганда оң жакта эмне бар экенин карап келели. Бул дагы ошондой кууш жолдор экен. Могу айнектериндеги өзүнчө эле жапкычтар илгери, жомоктор да ушундай эле го. Бул жерде да ошо эски шаарда бүт эле айнектердин ушундай жыгачтан жасалган жапкычтары бар экен. Вот. Мында аз даже көрсөтүп атам канчалык кууш. Негизи эки колум менен оңой эле жете аласың да, эки тарабыначы. Ушунчалык кууш деп. Ошол галерея экен, библиотека экен. Жана мен айтып кеткендей, ар кандай ушундай бир конторалар, офистер, бир услугалар боюнча ошондой экен да. Үстүндө түшүнгөн жокмун. Элдер жашайбы же жашабайбы? Ушул жерден да чыгып кетсе болот экен. Ошо эски шаардын центрине. Бирок жана жол менен да, саат жак жол менен да чыксам чыгып калмакмын да. Анан мейли деп артка басып отурбай, алдыга жылып, силерге көрсөтүп чыгар элтип.
ушул жерден чыкканда эле бир кичинекей чиркөө бар экен. Ошол центринде, ошол эски шаардын. Азыр көрөсүздөр. Ата карагачы, асманда булуттар кандай сонун, асман көкмөк апачык, аба ырайы да абдан сонун. Мынакей бул кичинекей чиркөө, бирок чиркөөгө кирсем, чиркөө сыяктуу деле эмес экен. Бир эле бөлмө, киргенде эле кооздугун эле көрө алат экенсиң. Эч кандай кызмат деле кылбайт экен. Бул менимче музей сыяктуу эле болуп калган да. Анан ушул эле чиркөөнүн бияк бети, аркы бетинде галерея кылып сүрөтчүлөр отурат экен. Маңдайында болсо кафешкаларда элдер отуруп тамактанып атат. Капталы болсо жана ошо эски шаардын жолу экен да, жана саат мунара турган жол экен. Ошо азыр чиркөөнүн да ичин көрсөтүп кетем силерге видеону. Анан көрөсүздөр ичи кандай экен. Анан чиркөөнүн жанынан дагы бир куш жолду көрүп, ошол жака дагы кире кетейин деп кирейин деп атсам, жанагы мынакей көрүнөрү мунара саатты бияк бетинен көрүп атабыз. Анан бул жакта негизи стройка, курулуш болуп атыптыр. Негизи может реставрация кылып атышабы эски шаарды, же болбосо дагы бир магазин же бир туристтер көрө турган бир нерсе кылып атышабы. Айтор бияк өтө деле кызыктуу болгон жок мага. Бир sıra карап аягына чейин барып, анан кайта келе бердим. Анан чыгып бул куш жолдон чиркөөнүн аркасына жөнөдүм. Аркасында эмне бар экен деп. Анан аркасында болсо бир сүрөтчү сүрөттөрүн сатыкка коюп атабы же жөн эле галерея кылып коюп койдубу, туристтер көрсүн деп. Мен дагы жанына барып, бир sıra карап, сүрөттөрдү уруксат сурадым, албетте, макул деди. Анан эми болсо дагы бир башка жолго түшөйүн дедим. Дагы ошол шаардын ичин толугу менен кыдырып, ар бир көчөсүн көрсөтөйүн дедим. Ушунчалык көчөлөрү куш, ушунчалык үйлөрдүн жакын турушу таң калтырат. Жан келгенде ушул жактардан, ушул көчөдөн келатканымды эстедим. Ошол кезде да сүрөттөрүм бар, видеолорум бар. Анан карасаңыздар, абдан таң калыштуу. Илгери бир заманда ушул жакта дагы адамдар төрөлүп, чоңоюп, иштеп, картайып, ооруп, өлүп дегендей. Бирок ошол кезде ошол адамдар жашаган үчүн, ошол адамдар болгон үчүн биз да барбыз, биз да болгонбуз. Эми негизи адам баласынын тукуму улангандан уланып келгендиктен азыркы заманбап учурда биз барбыз да. Кайсы гана улут, кайсы гана жерде болбойлу. Бирок ушунчалык мага илгерки тарыхый жерлер абдан жагат. Ошол кезде негизи кинолорду да жакшы көрөм. Ошол кезде адамдар кандай жашаган, эмне менен алек болгон, кандай кийинишкен, кандай ой жүгүртүшкөн, ошолардын баары мага абдан кызык. Азыр да ушу шаарды карап жатып, ушинтип ойлонуп кетип баратам. Анда эмесе уланталы саякатыбызды кетип баратам. Сол жагымды карасам эле дагы бир көчө бар да. Ушуну кетип баратсаң эле кайсысына түшсөм деп бир карта керек экен да. Максаттуу түрдө жөнөш үчүн мелчи деп кайта түз эле кете бердим.
тягы деле ошондой окшоштой да, баардыгы элечи, бирок антейин десең, баары бир эшиктери башка, дарбазалары башка, айнектери башка. Ошондой экен. Ушул жерде мага күнүн тийип атканы аябай жакты. Бир жашыл даракты көрүп алып сонун көрүнөт экен. Анан бул жакта да стройка жүрөт окшойт. Карап, биян карап, тиян карап. Тягына сол жакка барсам, кайта эле шаарды айланып жүрөт экем. Могу оң жакка бассам, бул жакта болсо ачык музей бар экен. Азыр бир аз баскандан кийин. Бирок ошол ачык музей Форта Маре деп аталат. Ошону мен силерге эмки видеодо көрсөтөйүн. Мына көрдүңөрбү? Ушу бараткан жол. Анан деңиз көрүнөт да, ошол ачык музейдин үстүнө мен тетиги үст чокусуна чыгамын да. Могул жактан кирет экенсиң, ошол ичинде 3 этаждуу экен, подвалы, 2 этажы, анан үстүнкү этажы. Анан тоо дагы, деңиз дагы көрүнөт экен, аябай сонун экен. Анда эмесе, кымбаттуу айымдар жана мырзалар, бул видеону ушул жерден токтотолу. Өтө узак да видео болбосун. Андан көрүүчү мен бул ачык музейди силерге эмкиде көрсөтөйүн. Азырынча мына бир аз силерге башын баштап коеюн. Мына көрүнөр, деңиз кандай сонун көрүнөт. Тоолор, асман. Бирок ушул көрүнүштүн баарын үстүнөн 4 кыбыласын көрсө болот экен. 4 евро экен кириши. Азыр мен төлөп алып, кирип, анан толтура видеолорду тартып чыгамын. Анда эмесе, эмки көрүшкөнгө чейин менин уникалдууларым, лайк басканды унутпайсыздар, комментарий сөзсүз жазыңыздар. Керек болсо кеңеш да берсеңиз болот. Дагы көбүрөөк эмне жөнүндө көргүңөр келет, билиңер келет, дагы эмне силер үчүн кызык жазсаңыздар, мен кубанычта боломун. Анда эмки көрүшкөнчө.